Mekenimdi talaşma, ata babam kan tökkün, qo'shinasın jaraşma. Çoğu bir üskün, kırgız eli sabırda, korku emes adaşma. Bardık güçün görürsün, çegarasın. Ey komandir, berçi buyruk суранам, командир. Бул Бекбол Бакыт уулу. Ал жакында эле чек ара аталышындагы чыгармасын коомчулукка тартуулады. Бул ырда 2022 Баткен жергесине куралдуу кол салууда мекен кургогон чек арачынын окуясы айтылат. Чек ара ырым тарыхына көз чаптырып өтсөк, өзүм чек арада жашайм десем болот. Баткен районунун Карабулак айылында ошол чек арада болуп жаткан бардык көйгөйлөрдү өзүм көзүм менен барып көрүп келгенге мүмкүнчүлүк пайда болду десем болот. Мен ошол жерден көргөн жарандар менен сүйлөшүп, ошол жерде чек арачылар менен, аскерлер менен сүйлөшүп жүрүп, ошол бардык эмне болуп атканын түшүндүм десем болот. Ошол эле учурда мен ошол чек арада турган биздин азаматтарга патриоттук күч, дем бере тургандай дагыдай кылып, бир чек арачынын башынан өткөн сыяктуу кылып ушул чек ара чыгармамды жараттым. Ырчыга чек ара ыры жарык көргөндөн кийин куралдуу күчтөрдүн оркестрине солист болуу сунушу түшкөн. Ал мындай сунушту четке какканын, өзү туулуп өскөн айылындагы таланттуу жаштарды тарбиялап чыгууну каалагандыгы менен түшүндүрдү. Биздин айыл чыгармачыл адамдар жашайт десек болот биздин айылда. Себеби ушул 81-жылдан бери айылдын жарандарына тийгизген таасири чоң десем болот ушул мектептин. Ушул айылдын маданиятына көңүл буруп, ушул жерден көптөгөн чыгармачыл, таланттуу инсандарды тарбиялап өстүргүм келет. Бекбол Бакыт уулу Баткен районундагы Айтылуу Айгүлгүлү мекендеген Карабулак айылында жашайт. Ал бул айылда жайгашкан Баткен райондук музыкалык мектебинин Турган Ишалиева атындагы филиалында аккордеондон сабак берет. 1981-жылы Турган Ишалиева менин тайнемдин сүрөтү турат. Тайнем менен жана анын сиңдиси болгон Нарынса Ишалиевден экөө келип ушул жерден мектепти эң алгачкы Баткен районунда ушул жерде ачкан. Жана азыркы учурда дагы Баткен району боюнча бир эле филиал бар ушул мектеп. Ушул мектепте тайнем сабак өтчү. Мен тайнемди ээрчип келип, кичинемден 6 жашымдан тайнем менен тайтам колунда өскөм. Тайнемдин керези боюнча мен ушул музыкалык жактан илим алып, ушул тайнемдин ордун сактап калуу үчүн ушул жерде иштеп жаткан учурум. Каарманыбыздын чыгармачылыгына эң чоң колдоочу анын ата-энеси, айрыкча анын апасы чыгармачылыгын өнүктүрүүсүн каалайт. Бекбол жаштыгынан эле талантыны байкаганбыз. Негизи тайнеси музыкальный школго чакырып, ошо аккордеон классыга кабыл алып, ар бир экзаменде, ата-энелер чогулушунда бизге чакырып ойнотуп берет эле. Ойнотуп эме кылганда, баламда таланты бар экен да, чымыны бар экен да деп, ошо бар күчүбүздү сарптап эме кылабыз да, эми моральный кандай десем дагы поддержка беребиз да, негизи берип. Ошо балам эмеңди өркүндөтө бер, чыгармачылык жолунан эч качанда башка эмеге алагды болбо деп көп совет айтам өзүм. Тайнеңдин немесин жолдошуң керек, ошонун мээнетин акташың керек деп эле ошентип айта берем. Ырдайым десең, музыкасындагы, обондагы, эмесиндагы полный өзүң чыгарсаң, ошондо жакшы болот дедим. Бирөөгө көз каранды эмес. Ырчы деген ошондой болуш керек дейм да.
Бекбол Бакыт уулу буга чейин Баткендеги Салам медиасында эмгектенген. Ошол учурда Тажикстандын 2 жолку массалык куралдуу кол салуусуна күбө болгон. Ошол окуялардан кийин аскер кызматындагыларга мамилеси өзгөргөнүн айтат. Бул жерде биз акча үчүн же болбосо сый үчүн жүргөн жерибиз жок. Бизди ата-энебиз ушундай кылып тарбиялаган. Биз ата мекенге, элибизге кызмат кылгын деп ата-энебиздин тарбиясы менен ушул жерде жүрөбүз. Бизге эч кандай акчанын кереги жок. Эгер өмүрүң өтүп кетип атса, акчанын эмне кереги бар деп айткан патриот жигиттерибизди кезиктирдим. Жалаң гана сый урмат менен мамиле кылабыз. Бекбол чек ара ырынын текстин Коогалаңда аскерлер жергиликтүү эл менен пикир алышкандан кийин жазган. Андыктан ал чыгарманын тексти элге таандык деп эсептейт. Учурда Өнөрпоздун бул чыгармасын чек арачылар тууралуу тартыла турган тасмага саундтрек катары колдонуу сунушу да түшүптүр. Ötөгөн жерим чегара, мекен сакчысы, душман сызык артында санай менин кадамым. Мейли менде уйку жок, элим ноктасын, а мен болсо кайтарам. Уйк чегара. Мекенimdi талашма, ата бабам кан төккөн, кошуналсың жарашпай. Жолу бир өскөн, кыргыз эли сабырдоо коркок эмес, адашпай, бардык күчүн көрөсүн чегара. Эй командир, берчи буйрук суранам. Командир, кантип карап туралам. Өзү кирсе жериме, сабыр кылба суранам. Ант бергенмин элиме, буйрук берчи суранам. Yolunda komandir, ömür tekke gitmesin, düşman girip ketmesin. Ömür bergen apaken, beni izlep kelbesin, denim kalıp ketmesin. Нурбейла Шор кызы, Кудайберди Душоев, Салам медиа, Баткен.